Бактылуулукту ушинтип биз ар кимибиз кимдир бирөөлөрүбүз байлыктан издеп жүрөбүз, кимдир бирөөбүз бийликтен издеп жүрөбүз, кимдир бирөөлөрүбүз сулуу кыздардан издеп жүрөбүз, кимдир бирөөлөрүбүз сулуу жигиттен издеп жүрөбүз дегендей. Бактылуулукту ар кимибиз ар тараптан издеп жүрөбүз. Бактылуулук биздин өзүбүздүн жүрөгүбүздө. Бактылуулук сенде экенин билбестен бактылуулукту биз жакын жерден эмес, алыс жерден издеп жүрөбүз. Бактылуулук бул бактылуулукту кура турган адам сен менен мен. Бакытты алып келе турган адам экөөбүз. Өзүбүзгө өзүбүздү бакыттуу алып келебиз. Бактылуулукту сен өзүңдөн издешиң керек. Бактылуулук сенин жүрөгүңдөгү иманың. Бактылуулук сенин ширин, таттуу сөздөрүң. Бактылуулук сенин жылмайган сулуу жүзүң. Бактылуулук сенин кулк мүнөзүң. Бактылуулук сенин жакшы амалдарың. Бактылуулук сенин жаратканга жалбарып тахажда туруп, "О, Кудай" деп жаратканга чын жүрөктөн жалбарып ыйлаган жаштарың. Бактылуулук сенин ибадат көйлөгүң. Бактылуулук сенин кыймыл аракетиңдин бардыгын бакытка айландырсак болот. Бактылуулукту биз алыстан издебей, балким жакындан өзүбүздөн издешибиз керек. Өзгөчө бул маселеде чөйрөнүн бактылуулукка кадам ташташ үчүн чөйрөнүн аябай чоң таасири бар. Чөйрө жаныңдагы жоро жолдошторуң сени бактылуулукка же бактысыздыкка түртөт. Ошон үчүн ар дайым биз оптимисттер менен дос болушубуз керек. Жакшылыкка үндөгөндөр менен, жакшылыкка чакыргандар менен, жакшылыкты үмүт кылгандар менен дос болушубуз керек. Биз пессимисттерден жабою качышыбыз керек. Кээ бир адамдар бар. Ал адамдар өзүнө наразы, жашоосуна наразы, бирөөгө наразы, мугалимине наразы, коллегиясына наразы, досуна наразы. Ар бир нерседен эмне издеп турат? Кемчилик издеп турган адамдар бар. Биз эгерде бактылуу болобуз десек, биз чөйрөбүздү оңдошубуз керек.